Демек, Куранда мындай аяттар толтура, ынтымактуулукка чакырып, бөлүнүп жарылуудан кайтарган аяттар ошончалык көп. Бирок жана башында айтып өткөндөй, ошол ынтымактуулук кайсы нерсеге болот дегенде, ынтымактуулук деген бул Аллахтын аятта келгендей эле Аллахтын динине болот. Аллахтын акыйкат дининин үстүнө, Куран сүннөттүн үстүнө болот. Ошол кимде ким акыйкатты карманган болсо, ошол жамаат болуп эсептелинет. Хадисте келгендей, ошол жамаат болуп эсептелинет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтпадыбы? Үммөтүм 73-кө бөлүнөт, ошонун бирөөсү гана ийгиликке жетет деди. Ал ким дегенде жамаа, алар жамаат деди. Ал жамааттын мааниси эмне? Ошо акыйкатта Куран сүннөттө болгондор. Буну тастыктай турган асарлардан Абдуллах ибн Масуд деген сахаба айтат: "Антал жамаа ин кунта аля таатилла ва ин кунта вахдак." Сен болсо жамаатсың дейт. Эгерде Аллахтын таатында, Аллахтын ибадатында болуп атсаң, туура жолунда болуп атсаң, өзүң жалгыз болсоң дагы жамаатсың дейт. Демек, жамаат деген эмне? Аллах Тааланын динини кармануу. Аллах Таала Куранда буйруганда дагы ошуга буйруду. Вa'тасиму бихаблилlah. Силер Аллахтын динини, китебини кармангыла деди. Аллахтын динини кармангыла деди. Паланчынын бир оюну кармангыла, тиги ойлоп тапкан жолду эмес, муну эмес, Аллахтын динини, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнү. Ошону кармангыла, ошол нерседен бөлүнбөгүлө деп атат. Түшүнүктүбү?